Милиция кызматы бул кылмыштардын бетин ачуу гана эмес, калк менен дайыма иш алып баруу. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн тарыхы жарым кылымдан ашуун убакытты камтыйт. 1966 жылы райондук милиция түзүлгөн. Бүгүнкү күндө укук коргоочулардын натыйжалуу иштеши үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. Мисалы, аймакта 2022 жылы ишин баштаган Коопсуз шаар долбоору ийгиликтүү иштеп жатат. Район боюнча жалпысынан 535 камера орнотулган. Алардын ичинен 2 камера адамдын жүзүн таануу системасы менен жабдылган. Бул көп жеңилдикти берип атат. Азыркы учурда бүт бартып, эмнеге болгондо бул көзөмөл болуп, сразу баягы ошол жерге чыгып атабыз. Ушул моменттен баягы жеңилдик чын айтканда бир 70%га чейин уже жеңилдеди. Потому что сразу биз көз көрүп, ошол жерге барабыз. Окуя болуп аткан моментте биз уже барып калабыз да. Өтүп кеткенден кийин эмес, сразу барып ушул жерден чечебиз вопросту. Жакында эле райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын демилгеси менен имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, кызматкерлер үчүн шарттар кыйла жакшырды. Райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү терезе ачылды. Анын аркасында жарандар маалыматтарды жана башка документтерди тез жана ыңгайлуу ала алышат. Жалпы отчеттук жылда кылмыштардын саны 844 кылмыш ишин түзүп, анын ичинен бети ачылган 676 кылмыш ишин түздү. Кылмыштын бетин ачуу пайызы быйылкы жылы 80,1% түзсө, ал эми былтыркы жылы 54,8% түзгөн. Айырмасы 25,3%га быйылкы жылы жогорку. Былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштардын азыраак катталып жаткандыгынын себеби 2024 жылдын август айынан баштап Сокулук районунун бир бөлүгү Бишкек шаарына бекитилгендигине байланыштуу азыраак катталып, ошол себептен аз кылмышты бетин ачууга багытталган көбүрөөк күч кубаттар колдонулуп, ошол жогору жапкан пайыздык ошолор себеп болуп атат. Бөлүмчө түздүр. Жолдош подполковник, мен күзөт нөмөт учурунда аймакта арыздоомат катталган жок. Саясий абал тынч, баяндаган милициянын капитаны Кулматов. Эркин тур. Коопсуз аймак долбоорунун алкагында Гавриловка айыл өкмөтүнө дагы 15 камера орнотуу пландаштырылууда. Жана долбоорду аяктоо акыркы баскычында турат. Биз Шопоков шаардык милиция бөлүмчөсү жайгашкан аймакта биз камтыйт Гавриловка айыл өкмөтүн жана Кайназар айыл өкмөтүн. Биздин Шопоков шаардык милиция бөлүмчөсүндө тейлеген кызматкер аймактык милиция өкүлдөрү бар. Жаш жетеликтер менен иштөө инспекциясынын өкүлдөрү бар, кызматкерлери, анан кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн кызматкерлери. Бизде кызматкерлер эртең менен кандай десек, эртең менен жумуш башталат. Саат 8:30 кызматкерлер келишет, бияка ишти бөлүштүрөбүз. Түнү менен болгон үй бүлөлүк зомбулук деген бар, майда уурулуктар бар, анда майда бейбаштык кылмыштар болот, жана башка кылмыштарга, жанакындай укук бузууларга ар бир аймактык тескөөчү алат дагы өзлөрүнүн тапшырмасын алып ошол жерге кетишет. Негизи эле милиция мен ойлойм, милиция бул ушул кесипти эмнеге тандап алдык? Кылмыштуулук менен күрөшөм, укук бузуунун алдын алам деп, элдин тынччылыгын баягы жардам керек болсо милицияга деп кайрылабыз да, баягы мурунтан эле эметип калганда бизде баягы фундаментально десек болот да. Эртеңки күнү ушу үмүтүн үзбөсүн милициядан деп элге жардам кылганга биз болгон аракетибиз кылабыз, күн түн дебей. Мындан сырткары Сокулук районунун Фрунзе айылында аймактык милиция бөлүмү ачылган. 6000ден ашуун адам жашаган калктуу конушта 16 кызматкер күн сайын тартипти жана жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн иштешет. Кылмыштуулуктун алдын алуу максатында биз азыркы күндө Ички иштер министрлигинин буйругу чыгарылган, тескемеси чыгарылган. Анын негизинде Чүй областык ички иштер башкармалыгындагы тескемеси чыгарылып, тескеменин негизинде Сокулук райондук иштер бөлүмүнүн милициянын полковниги Токуров Талас Канторовичтун буйругу чыгарылган 305 тескеме буйругу. Ал буйрукта кылмыштуулукту болтурбоо жана укук бузууларды алдын алуу боюнча 2 айлык иш-чара өткөрүп жатабыз да. Иш-чаранын негизинде өзүңүздөр мынакей байкагандай азыркы күндө бизде баардыгы тең аймактардын көп жерлеринде баягы видео камералар орнотулган. 2 айлык иш-чаранын негизинде жакында мынакей Шопоков шаарында маданият үйүндө форум өткөрдүк, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча. Ага чейин 10 декабрь 2024 жылы 16 күндүк акциябыз бар болчу. Ал акцияда ушул эле жалпы ушул Сокулуктун район аймагында окуучулар менен биргеликте
акция өткөрүп сүрөт эмесин көргөзмөсүн уюштурганбыз да, сынаган. Сокулук районунун аймагында азыркы күндө коомдук коопсуздук кызматы жалпысынан өздөрүнүн жумуштарын алып барып жатабыз. Коомдук саясий кырдаал бизде туруктуу. Жаштар өзгөчө окуучулар арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууга өзгөчө көңүл бурулат. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясы күн сайын укуктук маданиятты калыптандырууга жана жаш муундардын арасында укук бузуулардын алдын алууга багытталган профилактикалык иштерди жүргүзүп жатышат. Эми жаш балдар менен иштөө инспекциясынын ишмердүүлүгүн карап көрсөк, бул өтө чоң эмгек. Балдарды тарбиялоо, мисалы балдардын арасында балдар тарабынан балдарга карата жасалган ар кандай укук бузууларды болтурбоо, алдын алуу иш-чараларын өткөрүү бул биздин милдет. Сокулук районунун аймагында бардыгы жалпы билим берүү 46 мекемеси бар. Ошо 46 жалпы орто билим берүү мекемесинин 18 жаш өспүрүмдөр менен иштөө участкалык инспектору тейлейт. Ошолор 18 кызматкер иш алып барат. Аталган райондун жашоочулары райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши жана заманбап технологияларды киргизүү тартипти жана коопсуздукту чыңдоого өбөлгү болот деп ишенет. Элдин эртеңки күнгө болгон ишеними акырындап өсүп, укук коргоочулардын аракети оң өзгөрүүлөргө ишенимди арттырууда. Мы очень высоко ценим работу сотрудников милиции. Милиция кызматкерлеринин ишин жогору баалайбыз. Өзгөчө Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө эмгектенген милициянын эмгегин. Акыркы жылдары өкмөт тарабынан милицияга өзгөчө көңүл бурулуп, камкордукка алынууда. Өзгөчө эл менен милициянын ортосунда алака түзүлүп, бирге иштеп жатышат. Ошондой эле материалдык техникалык базасы да чыңдалууда. Передовых технологий. Милициянын иши бул жөн гана кесип эмес, кайраттуулукту, жоопкерчиликти жана жан аябастыкты талап кылган чыныгы кызмат. Милиция күн сайын өз өмүрүн тобокелге салып, тартипти жана жарандардын коопсуздугун коргоп келет. Мындай адамдар бизди жана келечегибизди коргоп, күн сайын жасап жаткан иштери үчүн сый урматка жана ыраазычылыкка татыктуу. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Сокулук району.